Ынтымак айылынын тургуну Майрамбек кызы Алина 4 баланын энеси, жолдошу менен бирге эмерек жасоочу чакан цех ачкан. Ичин керектүү жабдыктар менен жабдыган менен ишти ары карай жүргүзүүгө капчык жок эле. Аңгыча социалдык контракт боюнча маалымат угуп келишим түздү. Сертификаттын 100 000 сомуна эмерек жасоочу материалдарын сатып алды. Ушу проекттин угуп калып сүйүнүп, ошого катышып, ушу баардык 100 000ге ушул эмелерди алып, жыгачтарды алып, эң биринчи могу бет маңдайыбызда магазин бар, ошонун витриналарын, полкаларын бүт жасап бергенбиз да. Каарманыбыз биринчи жасалган эмеректи сатуудан түшкөн каражатка 3 тигүү машинасын сатып алган. Себеби өзү буга чейин тигүүчү эле. Минтип бир үйдө 2 чакан цех киреше таап, 5 адамды иш менен камсыз кылууга жетишип калды. Мебель жасагандан кийин акчасына ойлонуп, биринчи могу неме 4 нитканы алдык. Бул машинка өзүмдө бар болчу, анан ошонтип эле көбөйүп, келиндер тартып, үйдө бош отурган келгиле, үйрөнгүлө деп буйруса, эми будан да чоңойтоюн деген ойлор бар. Үйдө бош отурчук, анан кийин ушу жолдош келиним ушу келбейсиңби, иштебейсиңби, үйдө эми бош отурбай деп, анан ошо келип калдык. Ушул эле айылдын тургуну Гүлжанат Райымбекова дагы социалдык келишим түзгөн. Учурда анын чыгарган самындары сатыкка чыгып, кардарлардын атайын тапшырыктары арбыды. 100 000ди алып, туура багыт менен жумшап, көзүм ачылды ачык эле 100 000ди алганда. Аделе мага, например, поддержка берди да. Шадыкан айыл өкмөтүндө 2022 жылы 5 үй бүлө социалдык келишим түзгөн, 2023 жылы 6, учурда жалпы 11 социалдык келишим долбоору ишке ашып жатат. Социалдык кызматкерлер айылдагы долбоорлорго мониторинг жасап, кеңеш берип турушат. Сертификаттын акчасын максатсыз пайдалануу жок. Белгилей кетсек, облус боюнча быйыл социалдык келишимге катышкандардын саны 600ге жетти. Дээрлик көпчүлүгү мал алып төлүнөн, азыгынан киреше таап жатат. Ошондой эле тигүү цехтерине жана дыйканчылык алган долбоорлордогу ийгиликтүү ишке ашып жатканын соц кызматкерлер жана каармандар өздөрү белгилешүүдө. Быйылкыга да социалдык келишим түзүүгө арыз көп түшүп жатканын айтат адистер. Салиха Салиева, Элхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.